Идеологиялык стратегияны иштеп чыгуу боюнча жумуш тобундагылар ар кандай багыттагы сунуш пикирлерин демилгелөөдө. Учурда уюштуруу тобуна 70-тен ашык сунуш жоболор келип түштү. Буга чейин документ окумуштуулардын катышуусунда кеңири талкууланып, илимпоздордон документке илимий негизге таянган сунуштар берилди. Мамлекеттик жана коомдук ишмер окумуштуу Жумагул Саадамбеков стратегиялык документ идеологиялык коопсуздук боюнча болушу керек деп эсептейт. Себеби элибизде нарк насилге туура келбеген өтө коркунучтуу терс көрүнүштөр көбөйдү деген окумуштуу. Ата-бабалардын салтына, наркына туура келбеген маселелердин бетин ачып, себептерин коомчулукка ашкере кылуу керек деп эсептейт. Себеби соңку жылдары руханий баалуулуктар эмес, материалдык байлык үстөмдүк кылууда. Азыр акчанын артынан, дүнүйөнүн артынан, жыргалчылыктын артынан куулаган эл сөзсүз жанагындай элдин бузулушуна алып келет экен. Эл бузулса, мамлекет да бузулат. Идеология азыр коммунисттик идеология, либералдык идеология деген бар кетти, ишенбейт эл. Азыр деген идеология баалуулуктарга, нарк насилге, традицияга ушак болуп атпайбы? Кыргызстандын жаңы идеологиялык өнүгүү жолун аныктоо максатында президенттин жарлыгы чыгып, жумуш тобу түзүлгөн. Ага ылайык Кыргызстандын жаранын руханий өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун узак мөөнөткө идеологиялык стратегиясын иштеп чыгат. Биз ушул стратегиялык документ акыры жүрүп отуруп, мындай руханий конституция сыяктуу, мындай бир жакшы бир декларация, манифест сыяктуу болуш керек. А жерде мындай тырмакчада алганда эки бөлүмдөн туруш керек да. Кайсы асыл нарктарды, кайсы баалуулуктарды Кыргызстан эгемен мамлекети катары колдойт и кайсы жөрөлгөлөрдү, кайсы баягы тырмакчадагы баалуулуктарды колдобойт. Ушул эки эле нерседен туруш керекпи деп ойлойм. Стратегия иштелип чыккандан кийин коомчулуктун назарына ачык коюлат. Документ кеңири талкууланып, сунуш пикирлер эске алынып, кошумчалангандан кийин стратегиялык долбоор президенттин катышуусунда дагы талкууга алынат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.